Саламатсызбы, урматтуу виза ош дуатлонунун катышуучулары. Бүгүн биз сүйүүчүлөр үчүн брифинг жазганбыз. Брифинг боюнча таанышуу болот, күн тартиби, каттоо жана жарыш процедурасы, карталар, старттан кийинки процедуралар, аба ырайы. Таанышуу боюнча менин атым Асанбекова Жаңыл, мен техникалык делегат болом. Башкыкалык Алымкулова Назгүл. Күн тартиби боюнча 10:40 сүйүүчүлөрдүн каттоосу башталат. 11:15 транзиттик аймак ачылат. 11:30 каттоо толук аяктайт. 11:55 транзиттик аймагы жабылат. 12:00 сүйүүчүлөрү старты башталат. 1:55 экинчи транзиттик аймагы жабылат. Толук дистанция боюнча лимити 2 саат 15 мүнөт. Саат 2:15 толук дистанция жабылат. Старттык пакет боюнча регистрация өткөн учурда жаныңарда паспорт болуш керек. Старттык пакетте төмөнкүлөр кирет. Шлемге 3 номер, велосипедке 1 номер, рюкзакка 1 номер. Жеке чип милдеттүү түрдө сол бутка тагуу керек. Бип номер 1 дана көкүрөккө же номер карматкычка тагуу керек. Өлгүдө номерок тагылган үнүрү көрсөтүлөт. Шлемге 3 тарапка табылат. Велосипедке сиденьянын астына тагылат. Рюкзакка үстүнө тагылат. Боди маркинг колго 2 жакка, бутка 2 жакка тагылат. Каттоо жол жоболору. Велосипедтерди транзиттик аймагына тапшыраадын астында тормозун, лежактарын, рулдун тыгындары текшерилет. Колдор жана буттардын номерлери болуш керек. Бип номер тагылуу болуш керек. Хронометраждык жеке чип, сумкаларды, рюкзактарды сактоочу камерага велосипедди тапшырууга чейин тапшырылыш керек. Шлемдер дагы текшерилет. Шлемде жарака болбош керек. Бут кийим себеттин жанында, себеттен 50 сантиметр алыс болбош керек. Старт процедурасы. Стартка 5 мүнөт калганда старт сызыгынын жанында болушуңуз керек. Сиз каалаган орунду тандасаңыз болот. Эң негизгиси атайын белги, корн, үнү чыкмайынча старт сызыгынан өтпөңүз. Спортчулар ар бир 5 секунд сайын 5 адамдан турган топтор толкундар менен старт алышат. Маршрут боюнча биринчи чуркоо этабында 5 километр 4 айланма болот. Велосипед этабында 20 километр 4 айланма 5 километрден болот. Экинчи чуркоо этабында 2,5 километр 2 айланма болот. Биринчи жүгүрүү этабында чуркоо сол тарап менен болот. 2 суу берүүчү түйүн болот. Өзүңүз чуркап бараткан тараптан гана сууну аласыңыз. Суу стакандарга куюлуп берилет. Таштандыны атайын белгиленген зонага таштоо керек. Суу берүүчү түйүнгө 20 метр калганда жана андан кийин 80 метр өткөндөн кийин таштандыны өзүңүз чуркап бараткан тараптагы зонага гана таштоо зарыл. Жүгүрүү этабынын эрежелери. Жүгүрүүчүлөр бири-бирине тоскоол болбош керек. Эгерде бир жүгүрүүчү экинчи жүгүрүүчүнүн атайын тоскоолдук кылса, потенциалдуу зыян келтириши же жыгылууга себептер болушу мүмкүн болсо, бул спортчу дисквалификацияга ээ болот. Транзиттик аймак. Велосипеддер үчүн 2 катардагы стойкалар берилген. Жүгүрүү бут кийим себеттин алдына шлем велосипед үстүнө коюш керек. Атлеттер велосипедди стойкадан алган учурдан тартып, кайра стойкага койгонго чейин шлемдин боосун чече алышпайт. Бардык колдонулган жабдыктар себетке салыныш керек. Велосипедде велотуфлилер гана калышы мүмкүн. Экинчи транзиттик аймагынан кийин бардык экипировка жана жабдыктар себетте болуш керек. Бардык рюкзактар жана сумкалар стартка чейин сактоочу камерага алып барылыш керек. Биринчи транзиттик аймагынан кийин чыкканда велосипедке мүнүү учурунда жашыл сызыктан кийин отуруш керек. Велосипеддин кайтып келген учурда велосипеддин түшүү сызыгы кызыл түстө сызыкка чейин түшүш керек. Биринчи транзиттик аймак кыймылдын схемасы. Биринчи чуркоо этабынан чуркап чыккан учурунда транзиттик аймактын сол жагынан транзиттик аймагына киресиз. Велосипедди алып, транзиттик аймактын оң жагынан чуркап чыгасыз. Велосипед этабында драфтингге тыюу салынат, жол жүрүү эрежелерин сактоо керек. Трассада 3 толук кайрылуу жана 4 бурулуш болот. Кайрылуу этабында тар болушу мүмкүн. Ошондуктан ылдамдыкты азайтыңыз, оң тарапта кармалыңыз.
Велосипеддик этаптын эрежелери. Велосипеддин алдыңкы дөңгөлөктөрүнө ортосуна 12 метр алакты сактоо зарыл. Ашып өтүүнү 25 секунддун ичинде бүтүрүү керек. Башкаларга тоскоолдук кылбоо үчүн капталдагы аралыкты туура сактоо. Эмне кылууга болбойт? Башка спортчунун 12 метрлик зонасына кирүүгө болбойт. Ашып өтүүгө, тоскоолдук кылууга же жолду тосууга тыюу салынат. Драфтинг зонасы 25 секундтан ашык кармалууга болбойт. Коркунучтуу айдоо, анын ичинде оң тараптан ашып өтүү айыпка чыгылат. Бул үлгүдө драфтинг боюнча үлгү берилген. Ашык чыгууга чыксаңыз, 25 секунддун ичинде сол тарабы менен чыгасыз. Эмки үлгүдө велосипедке кандай минүүгө болбойт көрсөтүлгөн. Велосипедке сиденьянын үстүнө отуруш керек, артына чыкканга тыюу салынат. Велоэтаптын эрежелери. Кооптун кесип өтүү же спорттун атаандашына тоскоолдук кылууна уланткан контакт убактылуу айып пул менен жазаланат. Атайлап жасалган агрессия жана артыкчылыкка ээ болуу үчүн кырсыкка себептер болуу дисквалификацияга жана иштин спорттук трибуналына өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Эгерде сиз уюштуруучудан ушундай белги көрсөз, көңүл буруңуздар, астыңарда кырсык болушу мүмкүн. Экинчи транзиттик аймак кыймылдын схемасы. Велосипедден түшкөн учурда кызыл сызыкка чейин велосипедден түшүп, велосипедди транзиттик аймакка тапшырып, экинчи чуркоо этабына өтөсүз. Экинчи жүгүрүү чуркоо сол тарап менен болот. Эки суу берүүчү түйү болот. Өзүңүз чуркап бараткан тараптан гана суу стакандарга куюлуп берилет. Таштандыны атайын белгиленген зонага гана таштоо керек. Суу берүүчү түйүнгө 20 метр калганда жана андан кийин 80 метр өткөндөн кийин таштандыны өзүңүз чуркап бараткан тараптагы зонага гана таштоо зарыл. Айып өтүүчү жай. Старт процедурасы эреже бузуулар биринчи транзиттик аймагында өтүлөт. Драфтинг үчүн эрежелер атайын байк пенalty боксто өтүлөт. Калган бардык эреже бузуулар ошол жерден өтүлөт. Фиништин алдында бип номер алдыңкы тарапка болуш керек. Өтө маанилүү сүрөт жана видео камералар үчүн. Протест берүү укуктары. Драфтинг үчүн берилген жана мурунтан өтүлүп бүткөн айыптардан башка бардык айыптарга протест жазууга болот. Айыпты өтөө эреже бузганыңызды моюнга алуу дегенди түшүндүрөт. Андан кийин протест кабыл алынбайт. Сырттан жардам берүү. Кандай гана болбосун механикалык оңдоо иштери спортчу тарабынан эч кандай сырткы жардамсыз так өз алдынча аткарылышы керек. Аба ырайы боюнча 5 апрель күнү температура 12-18 градус болушу мүмкүн, алмашылып турган булуттуулук. Баарыңарга ийгилик, мелдеш коопсуз өтсүн. Суроолоруңуз болсо мелдешке чейин берсеңиз болот.